Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Ажамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда көркөм чыгармачылык жөнүндө айтып беребиз. Бизде аягына чейин көрүңүздөр. Жакында Бишкекте 8 мартка арналган Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөрүнүн союзу жана аялдар сүрөтчүлөр жана искусствоведтер ассоциациясы менен уюшулган жазгы көргөзмө өттү. Бул тууралуу кийинки видеодо кененирээк. Бул эмгек канат сатуучу. Ал ушул бут менен өзү ким экенин көрсөтүп жатат. Бул анын адам эмес, канат сатып алган адам экендигин көрсөтөт. Бул жаман нерсе, анткени канаттарды өстүрүү керек. Бул жансыз жандыктар. Алар канаттарды сатып алуу үчүн турушат. Бул сүрөттүн мааниси ушундай. Вот это вот работа. А вот эта вот очередь создалась у продавца крыльев. Это бездушные, бестельные существа. Вот такой смысл. Көргөзмө укмуштай. Галерея жакшы жумуш аткарып жатат. Ал жалпы композицияны түзгөн сүрөттөрдү тандайт. Ошондуктан уюштуруучуларга ыраазычылык билдирем. Мындай иш-чараларга искусствонун улантуучулары катары жаштар келишет деп ишенгим келет. Бул үчүн биз бир долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Ал жакында сиздин телеканалыңызда көрсөтүлөт. Заманбап технологиялар менен көркөм өнөрдүн жардамы менен биз жаштарга жана жалпы эле кыргызстандыктарга маданий мурастарыбыз жөнүндө айтып берүүнү каалайбыз. Больше молодежи, в целом кыргызстанцам, о нашем культурном наследии. Бул тоо кананын мыйзамы. Бул кандайдыр адамзат коомунун мыйзамына окшош. Бул жерде кимдир бирөө башканы сүйүп калганы үчүн айыпталат. Кызгылт жеңилдикти билдирет. Ал өзгөчө жумурткаларды тууйт. Ошентип, алар аны айыпташат. Ну, она в розовом цвете, это значит цвет легкости. А несет она яйца, вот, допустим, не такие, как положено. Вот и осуждают ее. Вот это вот работа. Нам очень приятно, что в дни нашего... Биз келген күнү биздин чыгармачылык бай өлкөбүздүн абдан белгилүү сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү уюштурулгандыгына абдан кубанычтабыз. Бул жерде Петр Куринскийдин, Саркын Соромбаевдин, Ринат Ханафеевдин жана Турузбековдун эмгектери коюлган. Алар көп жылдар мурун искусствода өз пикирлерин айтышкан. Галереяга келгендерге жагымдуу маанай тартылып, биздин кыргыз искусствосын колдоп жатышат. Уже сказали свое слово в искусстве. Но здесь это поддержка галереи, поддержка нашего кыргызского искусства, доставить нашим зрителям приятное настроение, я так думаю. Бул натюрморт жаңы, болжол менен 2 жума мурун тартылган. Бул фигурага көлөккө түшүп, андан кыздын кандайдыр бир тирүү жүзү тартылат. Мен бул манекенди көмүскөдө тирилттим. В стене какое-то живое лицо девушки. Я вот этот манекен взял, оживил, хотя бы в тени. Энди Уорхол көркөм чыгармачылыктын тарыхындагы чоң фигура. Америкалык сүрөтчү, продюсер, дизайнер, жазуучу, коллекционер жана кинорежиссер. Кийинки видеодо анын чыгармачылык карьерасы жана жашоосу жөнүндө айтып беребиз. Энди Уорхол 20-кылымдагы Америка искусствосундагы жаркыраган инсандардын бири болгон. Анын ата-энеси русындар. Чыныгы аты Андрей Уорхол. Ал Пенсильванияда төрөлүп, өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн Нью-Йоркто өткөргөн.
Анын жашоосунда бир топ эксцентризм болгон. Ал ак парик кийип, химиялык тазалоочу жайга барганды жактырчу. Кир жуугуч порошоктун жытын жактырган үчүн ал жерде бурчта туруп, убакыт өткөзчү. Аэропортторду жакшы көргөндүктөн бир нече жолу коопсуздук текшерүүсүнөн өтчү. Ал ишмердүүлүктү кызыктуу жана шыктандыруучу деп эсептечү. Энди Уорхолдун чоң жетишкендиги заманбап коомдо иштеп жаткан эки күчкө, соодага жана атактуу адамдарга көз караштын маанилүү жолун ачкандыгы болду. Ал өзү дүйнөгө белгилүү болгон. Бизнеске абдан ынтызар болчу. Энди Уорхолдун чыгармалары дүйнөгө жаңы көз караш менен кароого үйрөтүп, жакшы коомду курууга болгон каалоону ойгото турган 4 чоң идеяны камтыйт. Биринчиси, биз өзүбүз үчүн жакшы жана адаттан тыш нерселерди каалап, өтө эле көп энергия сарптайбыз. Биз жок жерде жакшы болот дешкен ой жүгүртүү нормалдуу. Бирок Энди Уорхол бул пикирди оңдогусу келген. Биздин көңүлүбүздү күнүмдүк турмуштагы нерселерге бургусу келген. Анын сыйкыры шорпонун образында эң таасирдүү көрсөтүлөт. Бул сүрөттү дубалга илип, карап отуруп, дүйнөнүн эстетикасын түшүнө алабыз. Кооз чаптаманы, жарашыктуу форманы байкасак болот. Жөнөкөй объектилер биздин көңүлүбүздүн борборун өзгөртө алышат. Ошентип, Энди Уорхол гамбургер жеп жаткан видеону тарткан. 1960 жылы Уорхол маданий адамдарды супер жылдыздар деп атаган. Алардын арасында Ницца, Джоат Алессандро, Эдди Седжвик, Вива Ультрафиолет, Холли Вудланд, Джеки Кертис жана Кэнди Дарлинг болгон. Уорхол атактуулар өзгөчө күчкө ээ экендигин түшүнгөн. Алар гламурду жана кадыр-баркты жайылта алышаарын билген. Ал коомдун жакшы иштеши үчүн гламурду бөлүштүрүү керек деп эсептеген. Мисалы, ал Америка Кошмо Штаттарынын президенти өзүнүн статусун колдонуп, биздин айрым нерселерге болгон көз карашыбызды өзгөртүшү мүмкүн деп айткан. Ал жазгандай, эгер президент жана видео тартуучу топ ажатканага барып, анда президент ажатканынды тазалап, бирөө бул жумушту да жасашы керек деп айтса, анда бул иш-аракет даараткананын тазалыгын сактаган адамдар үчүн моралдык жактан өтө пайдалуу болот деп айткан. Ал Нью-Йоркту жумуш ордун кайра жаралуу мезгилинен бери сүрөтчүлөр колдонуп келген студия статусун ордуна фабрика деп атаган. Биз искусство заводдо жасалбайт деп ойлойбуз. Бирок Уорхолдун айтымында өндүрүш менен искусство бири-бири менен тыгыз байланышта. Ал жазгандай, ийгиликтүү ишкер болуу искусствонун эң кызыктуу түрү. Хиппилер доорунда адамдар бизнес идеясынан баш тартышкан. Алар акчанын жаман экендигин айтышкан. Жумуш жаман деп айтышчу. Ал эми Уорхол акча табуу бул искусство деп айткан. Жумуш бул искусство. Ал эми жакшы бизнес бул мыкты искусство деп айткан. Фабриканын сабагы биз жакшы нерселерди тез жана арзан кылуу үчүн өзүбүздү уюштура алабыз. Coca-Cola Уорхолго ушундай мисалдардын бири болгон. Ал кайда жүрбөсөңүз, Coca-Cola дайыма бирдей жана ар дайым жакшы деп айткан. Көбүнчө искусство көпчүлүккө жакшы жана кеңири жайылган идеалга дал келе албайт. Сүрөтчүлөр баарына эмес жана аз иштерди жаратышат. Уорхол буга туруштук берүүгө аракет кылган. Бир жолу Пикассонун өмүрүндө 4000 шедевр жаратканын окугандан кийин Уорхол бир күндө 4000 нуска жасоону көздөгөн. Бирок кийин ага 500 ишти жаратуу үчүн бир ай убакыт кеткен. Бул мисалдан мындай сабак алсак болот. Массалык өндүрүштү сүрөттөргө гана эмес, жогорку көркөм өнөрдүн башка түрлөрүнө да колдонсо болот. Жакшы, пайдалуу нерселерди массалык түрдө өндүрүү жана жайылтуу үчүн көркөм өнөр дүйнөсүнөн уюштуруу жана брендинг керек. Балдарды жогорку сапатта кароо, психотерапия, кесипке багыт берүү жана кооз архитектура сыяктуу жана булар бизге керектүү нерселердин бир бөлүгү гана. Көпчүлүк искусствонун дүйнө жүзүнө таасири аз, бирок Уорхол масштабтуу таасир этүүгө абдан кызыктар болгон. Ал көптөгөн жанрларды өздөштүргөн. Графика жана живопись, полиграфия, сүрөт тартуу, скульптура жана театр. Ал журнал түзүп, кийимдерди иштеп чыгып, коллективди башкарган. Ал тасмага режиссер болгон жана телеберүүнү баштоону пландаштырган. Уорхол өзүнүн эмгектерин ар кандай каналдар аркылуу тараткан. Ал жалпы коомчулук менен байланышуудан корккон эмес. Эл анын искусствосу менен оюндарын күлкүлүү жана кызыктуу деп эсептеген. Уорхол элге жакын болгон. Ал көңүл бурган нерселерди чечмелөөнү каалаган. Мисалы, сезимталдыкты, гламурду, тамашаны, объективдүүлүктү жана анын тажрыйбасын. Бул баарына жакын. Уорхол 1987 жылы 58 жаш курагында өтүн алып, операциясынан кийинки татаалдашуудан улам көз жумган.
Өзүнүн мекени Питтсбургда коюлган. Анын мисалы дагы деле болсо бизди дүйнөнү искусство аркылуу массалык түрдө өзгөртүүгө чакырат. Жакында Бишкекте сүрөт көргөзмөсү өттү. Анда фото сүрөтчү Кыргызстандын жаратылышынын кооздугун чагылдырган. Саякатчы Нурсултан Аттыкуров назарыбызга 50 таң калыштуу кооз сүрөттөрдү тартуулады. Ал эми биз ошол атмосферага кирүү мүмкүнчүлүгүн колдонуп, көргөзмөгө барып келдик. Фотограф саякатчы тоолор жөнүндө толкунданып сүйлөйт. Дээрлик ар бир келген адамга көңүл бурат. Окуяларды шыктануу менен кайталайт. 2 күндүк көргөзмөдөн кийин ал өнүн жоготуп кое турганы таң калыштуу эмес. Если что, можем повторить, да? Потому что я закашлял, потом продолжил, да, как бы. То я уже 3-й день как бы даю интервью уже. Немножко я разобрался в этом. Тоого чыгып, ички туризмди жакшы билгендер саякатчы фотограф Нурсултан Аттыкуровду билишет. Таланттуу фотограф Нурсултан Аттыкуровдун Кооз Кыргызстан аттуу таң калыштуу сүрөт көргөзмөсү Тыныстанова 94 дарегиндеги Компас жатаканасынын фойесин ачты. Экспозицияга өлкөбүздүн эң мыкты 50 сүрөтү киргизилген. Досторубуз менен Кыргызстанда саякаттоону баштадык. Биз ар жуманын аягында, ар ишемби жана жекшемби күндөрү шаардан чыгып турчубуз. Алгач Чүй облусу, андан кийин Нарын облусу, андан кийин Ысык көл облусу жана башка жерлерге бара баштадык. Нурсултан кадимки офисте иштейт. 2 жыл мурун тоого биринчи жолу чыгып, байланып калган. Тилдерди билүү жана тарыхчынын билими ага жардам беришти. Дароо гид болууга чакырылган. Буга чейин биздин өлкөнүн түндүгүн дээрлик толугу менен көргөн. Ар бир жолу саякатка чыкканда ал башкаларга бул кооздукту анын көзү менен көрүшүн каалаган. Ошентип камерага баарын тарта баштаган. Биз өзүбүздүн имиджибиз менен алектене баштадык. Башкача айтканда, досум экөөбүз ушундай чалгындоо сапарларына чогуу бара баштадык. Мен ушундай фото сүрөттөрдү тартчумун. Ал сапардын баардыгын видеого тартчу. Кээ бирлери дронго, айрымдары телефонго тартылган. Снимает где-то какие-то кадры, либо с дрона, либо на телефон, либо на камеру, да? Кээде жөн гана сүрөттөрүңүздү Instagram жана Facebook социалдык тармактарыңызга жайгаштырсаңыз, ал күтүлбөгөн жерден коомчулукка жайылып кетет. Мы за 20-й год 2020 жылдын ичинде биз ар бир жерден болжол менен 20 000 кадрларды кылдык. Болжол менен 47 саякат болду. Көрүүчүлөр аларды өздөрү тандашат. Бул сүрөт социалдык тармактарда мынчалык белгилүү болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Мисалы, мен аны Instagramга гана жарыялагам. Кимдир бирөө аны Instagramдан жүктөп алып, Facebookка жүктөп коюптур. с Инстаграма кто-то скачал, потом его загрузил именно в Facebook. Бирок Нурсултан буга сүйүндү. Анткени анын негизги максаты Кыргызстанда ички туризмди жайылтуу. Сүрөт көргөзмөсүндө Кыргызстандын, анын ичинде кол жеткис жерлердин уникалдуу сүрөттөрү көрсөтүлөт. Фотографтын көз карашы ушул атмосферага сүңгүп кирүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзөт. Второй день. Биринчи күн абдан жакшы болду. Экинчи күнү күндүн жарымына чейин кар жаап баштап, мөндүргө айланды. Биз мөндүрдүн астында, кардын астында чатырларды тигип, ушул көлдүн жанына отурукташып калдык. 6 топтун арасынан биринчилерден болуп ушул жерге жеттик. Переходящий в снег, потом в град. Бул сүрөттөр алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн туристтерин тартуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк болору шексиз. Баса, жакында Дубайдагы сүрөт көргөзмөсүнө Нурсултан Аттыкуровдун 8 сүрөтү коюлат. Ал эми баарыңыздарды Кыргызстандын кайталангыс жаратылышынан рахат алууга чакырабыз. Компас мейманканасы күн сайын саат 11:00дөн 20:00га чейин келсеңиздер болот. К сожалению, Тилекке каршы көптөгөн адамдар бул жерлерге кандайдыр бир себептер менен бара алышпайт. места Бирок ушул сүрөттөрдүн жардамы менен биздин жаратылышыбыз кандай сонун экендигин көрсөң болот. красивая. Кыргызстан менин үйүм, Кыргызстан куттуу мекеним. Менин Кыргызстаным сыймыгым. Кийинки видеодо сүйүктүү өлкөбүздүн кооздугу чагылдырылган. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Кымбаттуу досум, эгер сен бул тасманы көрүп отурсаң, демек сен Борбор Азиянын так ортосунда жайгашкан өлкө жөнүндө билгиң келет.
Бул менин мекеним. Бул менин Кыргызстаным. Окумуштуулар азыркыга чейин Ала Тоодо кыргыздар кайдан пайда болгону боюнча бир ой пикирге келишелек. Ал түгүл байыркы Кытай жазмаларында да бул жөнүндө так маалымат жок. Миллиондогон адамдар мекенимди жакшы көрүшөт. Бирок миллиарддаган адамдар анын кооз жана укмуштуу өлкөнүн бар болгонун да билишпейт. Ак мөңгүлүү чокулардын улуулугун, деңиз деңгээлине 1000ден ашуун метр деңгээлинде жайгашкан көлдөрдүн мемириген тегиз бетин биринчи жолу көргөн, тоолуктардын камкордугун жана меймандостугун сезип билип көргөн. Ар бир турист буларды эч качан унутпайт. Эскерүүлөр ар дайым анын аң сезиминде калат. Бардыгы өз ара байланышкан. Тоо этектери, өрөөндөр. Көбүнчө тоолордун өзү адамдарга эмгекти, достукту, өз ара жардам берүүнү, жаратылыш менен таттуу мамиледе болууну үйрөттү. Көк асманды, жан жаныбарларды, өсүмдүктөрдү кылымдар бою байкап жүрүү кыргыздарга акылмандыкты, турмуш күчүн жана өз чеберчилигине ээлик кылууга жардам берди. Менин элим бул дүйнөгө келгенден бери бийиктикте жашап, көрөгөч болуп, баардык кокустуктарга даяр келет. Бирок убакыт эжа бербейт. Жаңы муун эски муундун ордуна келе берет. Өз жерибизге ээлик кылуу укугун жана жоопкерчилигин алуу кезеги эми бизге келди. Аттиңай, өз мекенибизди чет элдик туристтердин видео материалдарынан көрүп калып, ошол замат сыймыктанып калганыбыз далай ирет болот. Окей, менин атым Николас, швейцариялыкмын. Бирок Кыргызстан жашайм, 3,5 жыл болду. Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Анан Кыргызстан жөнүндө колугу алтынды баркы жок. Көп адамдар билишпейт мындай кооз кереметтүү. Кыргызстан аябай кооз экен. Анан Кыргызстан мени дайыма суктандырат. Бул менин мекеним. Бул менин Кыргызстаным. Алып чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сизге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч-кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын уланты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын тұйып барықтанам ей. Кайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған, егемендікті еншілер өмірін берген бізге.
гана ей, жериме чында өчпөсем кекти. Батырлар гана ей, байырдан куркучту элдешти. Намысын бийик сактаган эл, кадырын туюп барктанам мен. Кайратынан жанбаган, калың элди бартаган, эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам Ушундай биздин көркөм чыгармачылыкка арналган чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздерге чын жүрөгүбүздөн дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз жана коштошобуз. Сиздер менен мен Айжам Алмангелди болдум. Түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.